Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi asr ve la tu'asir, Rabbi temmin bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yessir emri ve ahlul ukdeten min lisani ve yefqahu qawli. Rabbi zidni ilmen nafi'an. Бул дүйнөдө дейт, бул дүйнөдө адам эки жол менен жашоосун өткөрөт экен да. Биринчиси бул Аллахтын сүйкүмдүү пендеси болуп, сүйүктүү пендеси болуп жашоосун өткөрөт экен. Кандай дегенде, ошол Аллахтын буйруган жашоосу менен, Аллахтын буйруган парыздарын аткаруу менен Аллахка жакын абалда жашоосун өткөрөт экен. Ал эми экинчи түрү болсо, ошол Аллах тыйган нерселерден тыйылбастан, ошолор менен Аллахтын буйруктарыны аткарбастан, ошол буйруктарыны чанып аткарбастан жашоосун өткөргөн адамдар. Булар Аллахтын душманы же болбосо Аллахка жек көрүлгөн пенде болуп жашоосун өткөрөт экен. Аллах Таалам баарыбызды өзүнүн сүйүктүү пенделеринин катарына кошкон болсун. Жана ар бир амалдын дейт, өзүнчө бир жемиши бар дейт. Ар бир амалдын. Ал амалыбыз чоң болсун же кичинекей болсун, анын бир сөзсүз акыр аягында үзүрү болот дейт. Үзүрү дегенде мөмөсү болот дейт. Жана ошол ар бир иштин өзүнчө кыйынчылыктары болот дейт. Мына биздин марафондо иншаллах аягына жетип, иншаллах дагы бир эфир алды. Ушуга чейин эжекелерибиз мээнет кылып, жаттай турган нерселерин жатташты. Күнүнө 1 саат, 2 саат убакыттарын бөлүп, конспекттерди жазышып, эжекелери ушул өзүнүн Аллах Таала берген парызын үйрөнүүгө эмне кылышты? Мээнет кылышты. Аллах Таалам ошол мээнетиңиздердин сообуну эселеп эки дүйнөдөн берген болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Жаңа кирген эжекелерибиз, амансыздарбы, барыңыздар? Демек, бүгүнкү сабагыбыз тооба кылуу жөнүндө экен. Тообо кылуу. Тообо деген негизи эле эмне? Ушул жөнүндө түшүнүп берип кетсем. Тообо деген сөздүктө сөзүнү кайра алуу, сөзүнөн кайтуу дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми диний терминде болсо, адам кандайдыр бир кылган күнөөсүнөн кайтуу, кандайдыр бир кылган күнөөсүнөн кайтуу же ошол күнөөдөн Аллах Тааладан кечирим суроо дегенди түшүндүрөт экен. Кечирим суроо дегенди. Ошол күнөөнү кылбастыкка убада берип, ошол күнөөдөн кечирим суроо дегенди түшүндүрөт экен. Тообо деген. Тообо дагы Аллахтын бизге берген эң жакшы неаматтарынын бири экен. Караңыздар. Пайгамбарыбыз мисалы бүткүл пайгамбарлардан башка инсандар, телегейи тегиз эмес. Баарыбыз ката кейтирүүчү күнөөкөр пенделерден болобуз. Андыктан күнөө ошол пенделердин баардыгы пайгамбарлардан башка баардык пенделер күнөө кылуучулар, күнөө кылышы мүмкүн баарыбыз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде адам баласынын баардыгы күнөө кылуучу, күнөө кылат. Ал эми ошолордун арасынан эң жакшысы дейт, ошол кылган күнөөлөрүнө тообо кылгандар деп айткан. Тообо кылгандар ушул эң жакшылар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин маанисинде менин үммөттөрүмдүн баардыгы күнөө кылат, ката кетирет деп айткан. Ошолордун эң жакшысы эмне? Күнөөсүнө тообо кылгандар деп айткан. Эми караңыздар. Тообо кантип кылынат? Биринчи күнөөлөр экиге бөлүнөт экен. Биринчи түрү Аллах менен пендесинин ортосундагы күнөөлөр. Аллах менен пендесинин ортосундагы күнөөлөр. Булар кандай? Мисалы, ичкилик, арак ичүү, мисалы бирөөнүн кылып аткан нерсесин шылдыңдоо, динин шылдыңдоо, мисалы, кабылдоо, акыйкатты таануу, ушундай күнөөлөр бул Аллах менен пендесинин ортосундагы күнөөлөр болуп эсептелет экен. Ошол күнөөлөрдөн 3 шарт менен тообо кылуу менен арылсак болот экен. Ал шарттардын биринчиси күнөөдөн таптакыр алыстоо дейт. Ошол жасаткан күнөөдөн алыстоо. Экинчиси кылган ишине өкүнүү, кылган күнөөсүнө өкүнүү. Үчүнчүсү болсо мындан кийин ал күнөөнү, ал каданы кайра жасабоого чечим чыгаруу. Үчүнчүсү. Ушул 3 шарт менен ошол кылган ката кемчиликтерибизден Аллахтан кечирим сурап тообо кылат экенбиз. Экинчи түрү болсо, күнөөлөрдүн экинчи түрү экиге бөлүнөт деп айттык. Экинчиси бул адам акысы менен болгон күнөөлөр. Мисалы, бар алуу, анын акысына кирип, аны гыйбат кылуу, элдин астында өзү жок кезде анын кадыр баркын түшүрүү, бир нерсесин уурдап алуу, ушул сыяктуу бирөөнүн акысына кирүүдөгү күнөөлөрдүн жогоркуда 3 шартты айттык. Ошого дагы бир шарт кошуп, ушул пенденин акысынан, башка бирөөнүн акысынан дагы тообо аркылуу
ошентип ошол 4-чү эмени кошуп, шартты кошуп туруп тобо кылган болсок, алардын да акысынан кутулат экенбиз. 4-чүсү кандай? Ал акы ээсине акысын кайтарып берүү. Ошо урдаган болсо урдаган нерсесин кайтарып берүү, пара алса аны кайтарып берүү, же аны менен адалдашуу дейт. Жана эл алдында андан кечирим суроо. Мисалы бирөөнү кыйбат кылып өзүндө болгон ката кемчиликти айткан болсо кыйбат болот. Ал эми өзүндө жок эле нерсени бирөөгө айткан болсок, анда эмне жала жабуу болуп эсептелет, жекелерибиз. Эгерде ошондой бирөөнүн акысына кирип койгон болсок, сөзсүз түрдө Аллах Тааладан кечирим сурап, андан кийин биринчи Аллахтан кечирим сурайбыз дагы, андан кийин ошол биз жамандаган адамдын жанына барып, акысынан бизди кечирүүсүн өтүнөбүз. Ошол кезде ал эгерде макул сени кечирдим деп айта турган болсо, анда биздин тобобуз кабыл болот. Эл алдында мен муну ушул адамды мен сиздерге калп эле же болбосо ушинтип кыйбат кылдым, баркын кетирдим. Ал ошол кишинин көзүнчө ушул киши мени кечирип койсун, кечирип коюңуз деп эл алдында сурай турган болсок, ал киши кечирсе, Аллах Таала да кечирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндаган хадисте кулу дейт. Аллах Тааланын кулу, биз пенделер. Тобо кылган үчүн Аллах Тааланын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин маанисинде кайрадан айтам. Кулу тобо кылганы үчүн Аллахтын сүйүнүчү, мисалы ээн талаада, эрме чөлдө дейт, чөлдө ээн талаада бир адамдын төөсү жоголуп кетип, төөнүн үстүндө анын жүгү бар болчу, анын тамак ашы, анын суусу бар болчу. Ошол жоголуп кетип, айласын таппай кыйналган киши кайра төөсү кайтып келгенде, кайра төөсүн тапканы кандай сүйүнгөн болсо дейт, Аллах Таала дагы ошол пендесинин тобо кылганына андан дагы күчтүүрөөк сүйүнөт экен дейт. Караңыздар, Аллах Тааламдын ырайымы канчалык, кечирими канчалык чексиз. Аллах Таалам ошончолук сүйүнөт экен. Аллах Таалам күнөөлөрдү тободон кийин күнөөлөрдү кечирип эле койбостон, ошол жамандыктарыбызды эмне жакшылыктарга айлантып берет экен. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, тили менен истихфар айтып, Аллахтан кечирим сурап, кайра эле күнөө жасай берүү дейт. Роббисин шылдыңдаганга катар болот дейт. Шылдыңдаган катар болот дейт. Эгерде биз кайра эле истихфар айтып, күнөөбүздү кылган нерселерибиз үчүн өкүнүп, кайра кечирим сурап, кайра эле ошол нерсени жасай бере турган болсок, Аллахты шылдыңдаганга барабар болот экен. Ошондуктан иншаллах тобо кылгандан кийин кайра күнөө жасаганга аракет кылалы жекелерибиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, иблис, о Аллах дейт. О Аллах, о Роббим, мен өзүңдүн улуулугуң менен ант ичемин дейт. Иблис айтат, иблис бул шайтандын эң чоңу, ошол Аллахка ант ичип атат. Ант ичемин, мен пенделериңди кыямат күнгө чейин азгыра берем дейт. Ал жаны чыгып өлгөнгө чейин азгыра берем дейт. Аллах Таалага жооп катары, о мелун, о иблис, мен аларды кечире беремин, алар истихфар айтып кечирим сураса дейт. Алар истихфар айтып кечирим сурай берсе, алардын күнөөсү канчалык көп болсо дагы дейт. Эгерде анын күнөөсү дейт асман менен жердин ортосундагы аралыктай толуп кетсе дагы, эгерде пендеси Аллахка шерик кошпогон болсо, Аллах Таалам өзүнүн Ар-Рахман, Ар-Рахим, райымдуу, меримдүү сыфаты менен Аллах Таалам кечире берет экен. Аллах Таалам кандай кечиримдүү зат. Жанада Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким истихфар дегени бул Аллахтан кечирим суроо, астагфируллах деген сөз. Истихфардын түрлөрү көп жекелерибиз. Эң эле кыска, жөнөкөй астагфируллах, Аллахым мени кечир деген маанини түшүндүрөт. Истихфар кимде истихфар айтууну өзүнө адат кылып, дайым айтып жүрсө дейт, Аллах Таала аны ар бир тардык, кысматчылыктан кеңдикке, эркиндикке жана ар бир кайгы кападан шаттык, курсанчылыкка чыгарат жана анын оюндагы жок жерлерден рызкы берет дейт. Истихфарды көп айткан кишинин кайгысы кетет экен, истихфарды көп айткан киши кыйналып, кысылып атса эркиндикке чыгат дейт. Кээде адам өзү эркин жашап атса деле, бирок эмнеге кысылып атканын билбейт. Анын жан дүйнөсүнөн, ошондой кайгы кападан, кыйынчылыктан куткарат жана дагы ошол адамдын эмне дейт, рызкысыны өзү ойлобогон жерден, гайыптан келүүчү рызкы дейт, рызкысыны көбөйтөт экен. Андан кийин Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, кийин тобо кылам дегендерге өлүм болсун дейт. Кийин тобо кылам дегендерге өлүм болсун дейт. Бул хадистин маанисинде караңыздар. Себеби ошол мисалы күнөө кылган адам
эгерде оюна тобо кылуу, Аллахтан кечирим суроо, ошол кылаткан иши күнөө экенин, жаман нерсе экенин билип туруп ошол жерде кайрадан тобо жасабаса дейт, аларга өлүм болсун дейт. Эмнеге дегенде, караңыздар, эртең жасайм бул тобону, Аллахтан эртең кечирим сурайын деп ошол бойдон кайдыгерлик менен аны кийинки тобону кийинки сүрүп жылдырып кое турган болсо дейт, ал эртең анын шахваты мындан да күчөшү мүмкүн дейт да, мындан да жаман күнөөнү жасашы мүмкүн, жасагысы келиши мүмкүн дейт да. Балким эртең кеч болуп калат, балким ал эртең нафсисин жеңе албай, ушундай эртеңкиге мисалы намазымды эртең окуймун, тобону эртең кыламын, же болбосо башка күздө же жазда динге толугу менен киремин, азыр буларды жасап турайынчы, бул менин нафсиме жагат дегенден Аллах Таалам өзү сактасын, өзүңүздөр дагы иншаллах өзүбүз дагы ошол нерселерден кайталы. Эгерде күнөө кылсак, ошол заматта Аллахтан кечирим сурайлы. Пенде билип, кээде билип, кээде билбестен ката кемчиликтерди кетирип алабыз. Аллах Таалам кечиримдүү зат. Бир Муса алейхиссалам Аллах Таала кайрылып айткан экен: "О Роббим, бир намаз окуп жүргөн адам өзүңө кайрылып суранса эмне деп жооп берет элең" деп Аллахка кайрылат. Пайгамбарлардын ичинен бир Муса алейхиссалам гана Аллах менен түзмө-түз эмне сүйлөшкөн. Ошол жөнүндө айтып атат да. Муса алейхиссалам Аллах Таалага: "О Роббим, бир намаз окуп жүргөн киши сага кайрылып суранса эмне деп жооп берер элең" дегенде, Аллах Таалам лаббей деп жооп берет элем деп айтат. Экинчиси, бир такыба адам келип сенден бир нерсе сенден сурана турган болсо, сен эмне деп жооп берет элең дейт. Аллах Таала ошол кезде лаббай деп жооп берем дейт. Андан кийин бир ар дайым орозо кармаган киши сенден келип суранса эмне деп жооп берет элең деп Аллах Таала кайрылганда, Аллах Таала лаббай деп жооп берет элем деп айтат. Андан кийин акыркысы, эгерде бир күнөөкөр пендең күнөөсү үчүн кечирим сурап тобо кылып сага кайрылса эмне деп жооп берет элең дегенде, Аллах Таала лаббай деп 3 жолу жооп берет элем деп айтат. Андан кийин: "О Муса, абалкы үчөөсү өз амалдарына сүйөнгөн абалда мага келишет" дейт да. Өзүнүн ошол амалдарын ортого салып дейт да. Ал эми 4-үнчү киши болсо, ошол күнөөлүү адам менин рахматыма сүйөнүп, мага тобокел кылып, менден кечирим сурап, өзүнүн кечпейилдикке алып, ошол сурап атат дейт да. Ошол кезде менден мага тобо кылган пенделеримди мен үмүтсүз калтырбайм дейт. Көрдүңүздөрбү? Такыр күнөөсү жок, өзүнүн амалдарына ишенген, бирок ошондой болгондо жакшы да. Бирок андай адамдар чан да. Ошол кезде караңыздар, ошол кезде күнөөсү жок адамдардын алдында аябай өзүнү күнөөкөр сезип, күнөө кылып, күнөөсүнө тобо кылып, аябай кичпейил, өзүнү аябай мындай коор сезген адам ошол күнөөсүз адамдын алдында Аллахка сүйкүмдүүрөөк көрүнөт экен, сүйкүмдүүрөөк болот экен. Эмнеге десеңиздер, ал өзүнү өтө төмөн алган үчүн, мен күнөөкөрмүн, мен тигини ката жасап койдум деген үчүн Аллах Таалама жакыныраак болот экен. Бир хикая айтып берейин. Багдад шаарында бир пасык жигит бар эле дейт. Анын энеси аябай такыбалуу аял болчу дейт. Ал жигит ар бир күнөө иш кылса дейт, анын апасы аны дептерге жазып койчу экен да. Ал жигит бир күнү бөлмөсүндө, үйүндө түнү отурган кезде эшиги такылдап калат дейт да. Эшиги такылдайт. Эшигин ачса бир аял, жесир аял экен. Андан сурайт: "Менин жесир балдарым бар, мага колумдан келишинче жардам бер, алар ачка" дейт. Ошол кезде ал жүдөңкү аялды көрүп, эшикти ачып, "Үйгө кир" деп айтат да. Үйгө киргенден кийин жанагы жигиттин эмне ою бузула баштайт. Ошол ою бузулуп аткан жигитти карап аял айтат: "Мен сага бир-эки сөз айтчу сөзүм бар. Бир-эки айтар сөзүм бар. Уккунуң. Бул дүйнөдөн сага окшогондор, мага окшогондор, байлар, кедейлер, бардыгы бир гана ошол окшош кепиндерге оролуп аркы дүйнөгө кетти" дейт. "Биз дагы алардын алдыларына барабыз" дейт да. Ошол күндөн коркунуң, Аллахтан коркунуң жана уялгынуң деп айтат. Ошол кезде жанагы жигит өзүнө келип тобо кылат. Аллахтан кечирим сурайт. Кечирим сурап тобо кылып, анан үйүндөгү болгон нерсесин, үйүндө болгон тамак ашты, үйүндө болгон акчаны ошол аял, жесир аялга алып чыгып берет дагы. Жесир аялдан: "Сен мунун баарын алгының дагы балдарың менен менин акыма дуа кыл" дейт. Аллах Таала, мен аябай көп күнөө кылган жигитмин. Аллах Таалам күнөө дептеримди баарын өчүрүп, күнөөлөрүмдү кечирүүсүн Аллах Тааладан сура дейт. Жанагы жесир аял үйүнө барып, балдарын тугузгандан кийин балдар менен чогуу дуа кылат. "О Аллахым, ошол жигит бизге ырайым кылгандай эле өзүң дагы ага ырайым кыл.
деп айтат. Өзүң дагы ырайым кылып, анын китебиндеги күнөөлөрүнү жууп тазала кетиргин деп Аллахка жайып балдар менен дуа кылышат. Ошол кезде ал жигит тобосуна кайтып, тобо кылып апасынын жанына чакырат. Апаке, келиңизчи, менин күнөө жазылган дептеримди алып келиңизчи, канча күнөөм болду окуп коеюн деп, көрөйүн деп апасынан сурайт. Апасы ошол кезде күнөө жазылган дептерди алып келет дагы баласына берет. Баласы дептерди ачканда эле дептер жапжаңы, мурда так жазылбагандай жаңы ак барактар. Анан кийин ошол кезде баланын жүрөгү бошошуп, ыйлап, Аллахтын мээримине шүгүр келтирип, альхамдулиллах деп айтып, аябай ошол болгон окуяны апасына айтып берет. Апасы дагы көрүп, аябай таасирленип, мурдагындан дагы ыйманы күчөп, Аллахка шүгүр келтиришет. Ошол кезден баштап, бирок апасы айтат да, сенин күнөөлөрүң ушунчалык көп эле, бул уже дептерге уже батпай бараткан деп айтат. Батпай толуп калган болчу бул дептер, айтат. Караңыздар, Аллахтын кудуретин караңыздар, Аллахтын ырайымын, мээримин караңыздар, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан канчалык күнөө кылбайлы, Аллах Тааладан кечирим сурайбыз. Сиздин биздин кылып аткан күнөөлөрүбүздү жакынкы жаныбыздагы адамдар көрбөшү мүмкүн, ата энебиз көрбөшү мүмкүн, бирок эмне Аллах ар дайым көрүп турат. 24 саат бою жашообузду көрүп турат. Аллах Таалам биз адамдардын эмне ушул бөлмөнүн ичиндеги нерселерди гана көрүүгө кудуретибиз жетет да, анын сыртын көрө албайбыз. Аллах Таалам кудуретти ушул бүткүл аламды, 18 000 аламды эмне болуп жаткан болсо, ошонун бардыгын бир эле моментте көрүп коет. Көрдүңүзбү? Сиз кандай ойлоп атасыз, мээңиз эмнени ойлоп атат, жүрөгүңүз эмнени сезип атат, тилиңиз эмнени сүйлөп атат, кулагыңыз эмнени угуп атат, ушунун баарын Аллах Таалам өзүнүн кудурет күчү менен баарын көрүп, билип турат. Али разияллаху анху айтат, Иблис алейхиланати айтат, о Роббим, сүйүктүү пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү айтышат дейт. Биз Аллахты жакшы көрөбүз, шайтанды жаман көрөбүз деп айтышат дейт. Бирок ошолор шайтан айтат, пенделериң сенин иштериңе, сен буйруган иштериңе тоң моюндук кылышат, аткарышпайт дейт. Тоң моюндук кылышат дейт. Бирок ошол пенделериң мага, шайтанга баш ийишет деп айтат. Шайтанга баш ийишет дейт. Ошол кезде Аллах Таалам ага жооп кылып, алар Аллахты жакшы көрөбүз дешкен үчүн мен алардын күнөөлөрүн кечирем дейт. Аллахты жаман көрөм деген үчүн, астагфирулла. Аллахты жакшы көрөм деген үчүн алардын пенделериңдин күнөөлөрүн кечирем. Ал эми шайтанды жаман көрөмүн деген үчүн, жаман көрөбүз деген үчүн сага азгырылып жасаган күнөөлөрүн кечирем дейт. Караңыз, Аллах Таалам канчалык бизди сүйөрүнө, Аллах Таалам пендесине эмне күрөө тамырынан да жакын. Эгерде кайсы учурда болбосун Аллах Таалага кайрылып, кажетибизди чечип сурашыбыз керек. Дагы бир окуя айтып берсем, 18 000 алам дегенде кандай түшүнөбүз таза деп. 18 000 алам. Аламдар көп экен эжекелер, жиндер аламы, жаныбарлар аламы, адамзат аламы, ушундай биз билбеген канчалаган аламдар бар. Ошолордун бүткүл жаратуучусу Аллах Таалам. Биз билбеген нерселер дагы көп. Андан кийин дагы сиздерге бир окуя айтып берейин эжекелер. Муса алейхиссалам доорундагы окуя. Бани Исраиль элинде дейт, кургакчылык болуп, эл Муса алейхиссаламга арызданып келишет. Эй Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам ошол коомуну чогултуп алып, бир ээн талага чыгып, Алла Тааладан жамгыр тилеп, эмне дуа кылат, жамгыр тилеп дуа кылат. Бирок жамгыр жабастан эле күн кайрадан ысый берет экен. Күн кайра эле ысый берет экен. Ошол кезде Муса алейхиссалам, о Роббим, эгер менин абийирим, сый урматымды эскерип, сага болгон сүйүүмдү эскерип, ошол Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматына жамгыр жаадыргын деп Аллахка кайрылат. Ошол кезде Аллах Таалам эмне деп айтат? Сенин абийириң менин астымда эскерилген. Астагфирулла, сенин сый урматың менин астымда эскирген эмес деп айтат. Сенин сый урматың өз жайында. Бирок дейт, ошол коомуңдун арасында бир киши дейт, бир пенде дейт, 40 жылдан бери күнөө иш кылат дейт. 40 жылдан бери күнөө иш кылат дейт. Эгерде ошол адам дейт, бир эле ошол адамдын күнөөсүнүн себебинен дейт, мен ошол жамгырды тыйып койгонмун деп айтат. Ошол жамгырды тыйып койгонмун дейт. Ошол кезде Муса алейхиссалам коомуна кайрылып, силердин араңарда бир киши 40 жылдан бери күнөө жасайт. Анын кесепетинен баардык эл ачкачылыкка учурап, зыян тартууда дейт. Ал киши ким болсо дагы акырын арабыздан чыгып кетсин дегенде, ал киши ошол
киши азыр чыксам арабыздан, ошол кишилердин арасынан чыксам, элдин баары мени шылдыңга алып, же болбосо жаман көрүп калышат дейт. Ошол элдин арасында баркым түшүп калат дейт дагы. Ошол ичинен ошол жерде туруп эле эмне кыла баштайт? Аллахка тобо кыла баштайт. Эй Аллахым, эгерде азыр мен күнөөлөрүмдү кечирип жамгыр жаадырсаң дейт, мен ушул кылып аткан күнөөмдөн кайтып эч качан күнөө жасабаймын деп тобо кылат, тобо кылам дейт. Ошол кезде Аллахтын кудурети менен ошол кезде жамгыр жаап, нөшөрлөп жамгыр жаай баштайт. Андан кийин Муса алейхиссалам Аллахка кайрылып, эй Аллахым, ушул жаш күнөө кылган пендеңди бизге ачыкка чыгар деп айтат. Ошол кезде Аллах таалам эмне деп кайрылган Муса алейхиссаламга кайрылган? Мен ал кишини 40 жыл бою күнөө жасаганда дагы ачыкка чыгарган эмесмин. Эгер азыр тобо жасагандан кийин ачыкка чыгармак белем деп элге ошол кишини ачыкка чыгарган эмес. Ошол эжекелерибиз, истигфардын түрлөрү көп. Сиздер кандай чоң күнөө жасасаңыздар, кичинекей күнөө жасасаңыздар, күнөөңүздөр ашып ташкан болсо дагы сөзсүз түрдө күнөөңүздөргө эмне Аллахтан тобо кылыңыздар, Аллахтан кечирим сураңыздар. Аллахтан кечирим сураңыздар. Мындай дейт да, караңыздар да, бир киши Ибн Масуд разияллаху анху келип айтат дейт. Мен өтө көп күнөө жасап койдум, тобо кылсам күнөөлөрүм кечирилеби деп Ибн Масуд сахабадан сурайт. Ибн Масуд анын күнөөлөрү көп экенин билет да. Билип аны бир карап коюп, артын карап басып кетет. Басып баратып, кайра артын карайт. Артын караганда жанагы кишинин көзүнөн эмне мунчоктой мөлтүргөн көз жашын көрөт дагы, ага кайрылып 5-тен 8 эшиги бар дейт. Алардын эшиги дейт ар дайым ачылып, жабылып турат дейт. Ар дайым эшиги ачылып, жабылып турат дейт. Бирок дейт, тобо эшиги дайыма ачык турат дейт. Караңыздар, тобо эшиги дайыма ачык турат дейт. Ошол тобо эшигине Аллах таала бир периштени өкүл кылып койгон дейт да. Ал периште ошол тобо эшигини кыямат күнгө чейин жаптыра койбой ачык сактап турат дейт. Андыктан Аллахтын рахматынан үмүтүңдү үзбө дейт. Караңыздар, Аллахтан коркуу жана үмүт кылуу дейт. Алла адамдын эки канаты сыяктуу дейт. Көрдүңүздөрбү? Аллахтан коркуу менен тозок азабынан сактала турган болсок, Аллахтан үмүтүбүздү үзбөө менен эмне бейишке кирет экенбиз. Пенделер өзүнүн жасаган амалдары менен бейишке кире албайт экен эжекелерибиз. Балким ошол амалдары аркылуу Аллахтын ырайымы менен кирет экен. Аллахтын ырайымы менен кирет экен. Ошондуктан ар дайым ниетибизди Аллахтын ыраазычылыгына түзөлү. Кандай амал кылбасак да, ал амалыбыз чоң болсун же кичинекей болсун, сөзсүз түрдө Аллахтын ыраазычылыгына, Аллахтын ниетибизди Аллахтын ыраазычылыгына түзөлү. Анас разияллаху анху айтат дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү деңиздин жээгине үммөттөрүнүн күнөөсү жөнүндө ойлонуп отурат дейт да. Деңиздин жээгинде бизде үммөттөрүбүздүн күнөөлөрүбүз жөнүндө ойлонуп отуруптур пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол кезде бир кооз куш учуп келип алдына конду дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал куштун сулуулугуна таң калып карайт да. Ошол кезде ал куш эмне дейт? Тумшугу менен жерден бир аз кум сүзүп алып туруп, ошол деңиздин ортосуна учуп барып туруп, ошол кумду деңиздин ичине түшүрүп чачат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол куш кайра пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына учуп келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан сурайт, эмнеге алды тумшугуң менен кумду алып деңизге таштадың дейт. Ал куш, мен ошол кум менен деңизди тосмокчу болдум деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын сөзүнө жылмайып айтат, эмне дейт? Сен ошол кичинекей бир аз кум менен ошол деңизде тоса алмак белең деп айтат. Андан ошол куш айтат, мени Аллах таалам сага жөнөттү дейт. Эмнеге жөнөттү? Ошол менин оозумдагы кум сенин үммөтүңдүн күнөөсү болсо дейт, Аллахтын ырайымы ошол деңиз дейт. Көрдүңүздөрбү? Аллахтын ырайымы, Аллахтын мээрими ошол деңиз сыяктуу дейт. Өтө чексиз дейт, өтө чексиз. Пендеси канча күнөө кылса да Аллах таалам кечирет. Аллах өтө ырайымдуу, мээримдүү зат. Бирок Аллах өтө ырайымдуу, мээримдүү, кечиримдүү зат экен деп эле күнөөлөрүбүздү тобо кылып туруп эле кайрадан кайталап кыла берсек, бул эки жүздүүлүк болот. Күнөөсүнө тобо кылып, кайра эле ошол тобосундан кийин эле кайра ошол күнөөнү кайталаган адамдар Аллахты шылдыңдаганга барабар деп атышат. Ошондуктан өтө абай болушубуз керек экен эжекелерибиз. Мынакей бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Бир аз суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Сабак кызыктуу, түшүнүктүү болду. Жаза кетиңиздер эжекелерим. Аллах таалам баарыңыздарга ыраазы болсун, баарыңыздардан ыраазы болсун. Өзүнүн тобо кылуучу пенделеринен кыла көрсүн баарыбызды. Суроолоруңуздар барбы? Zelzele surasında gelete. Zelzele surasında gelete. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
деген. Ким бир зарра кымындай пындай жакшы амал кылса, аны да көрөт дейт. Ким жаман зарра кичинекей кыпындай жаман амал кылса, аны да көрөт дейт. Көрдүңүздөрбү? Ар бир кылган амалыбызга акыретте жооп берүү бар. Аллах Таала разы болсун дейт. Аллахым баарыбыздан разы болсун эжеке. Кайталай кетесизби 3 шарты менен аныктоо дегенде. 3 шарты менен аныктоо дегенде, ошол тобо кылуунун 3 шарты, тобо кылуунун 3 шарты бар экен эжекелер. Караңыз. Ошол жасаган күнөөнү таптакыр кийин жасабайм. Ошол күнөөдөн алыстоо, кылган ишине өкүнүү дейт. Ошол кылган күнөөсүнө, кылган ката кемчилигине өкүнүү. Үчүнчүсү, мындан кийин эч качан ошол жасаган күнөөсүнө кайра барбайм деген чечим толук чыгаруу. Ушул 3 шарт менен тобо кабыл болот экен. Шүгүр кылуу менен тобо кылуунун айырмасы дейт. Шүгүр кылуу эмне? Аллахка шүгүр кылуу, Аллахка рахмат айтуу, шүгүр кылуу. Альхамдулиллах, бизди мусулман кылып жаратканына. Альхамдулиллах, Аллахка шүгүр, бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтү кылып жаратканына. Альхамдулиллах, бизди динди тааныгандар катарында жаратканына. Альхамдулиллах, бизди илим жолуна түшүргөнүнө. Шүгүр кылуу бул Аллахка рахмат айтуу, Аллахка ыраазычылык билдирүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми тобо кылуу болсо, Аллахтан кечирим суроо, кылган ката кемчиликтерибиз үчүн, кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим суроо дегенди түшүндүрөт. Түшүнүктүү болдубу эжекем? Алейкумуссалам. Алейкумуссалам. Дагы суроолоруңуздар барбы? Сабакты жыйынтыктайбыз. Аял киши биз эмне тилибиз менен көп күнөө кетиребиз, тилибиз менен эмне Аллах. Алейкумуссалам. Гүлбарак эжекебиз. Гүлбара эжекебиз экен. Аллах разы болсун, Аллахтын сизден да разы болсун. Тобаны кандай кылабыз дейт. Тобону кандай кыласыздар? Тобону бүт жерде эле отуруп кыла берсеңиздер болот. Кайсыл жерде күнөө кылдыңыздар? Намазда, саждада туруп кылынган тобо эң жакшы дейт. Жөн эле Аллахка жайып эле кылган ката кемчиликтериңиз үчүн чын жүрөктөн сурап эле сураңыз, Аллахтан сураңыз. Аллахым, мен ушул кылган ката кемчилигимди кечир, мен ушул гыйбат кылдым кечир, мен ушул жерден жаңылып кеттим кечир, намазымда ката кемчиликтер болсо кечир, балдарымды туура дин жолунда тарбиялай албасам кечир, деп ушундай бүт кылган кемчилик каталарыбыз үчүн алаканыңызды жайып, биринчи Аллахты улуктап, сен улук затсың, сен өтө ырайымдуу, кечиримдүү затсың, ар-рахман, ар-рахим затсың, сен баарын көрүп турасың, угуп турасың, мен күнөөкөр пендемин, деп, мен күнөөкөр пендемин, мен ката кетирүүчүмүн, Аллахым мени кечир, өзүңдүн ырайымың менен мени кечир деп, алаканды жайып, өзүңүздүн жүрөгүңүздө чыккан нерселериңизди айтып, тобо дуа кыла бересиз. Истихфардын түрлөрү көп эжекелер. Маснун дуалары деген китеп бар, же болбосо кабыл эмне деген эле жана фиолет өңдөгү китеп бар, ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар деген китеп бар. Ошол жактан истихфарлардын түрлөрү бар. Ошол жактан алып жаттап, эртең менен кечинде окулучу истихфар, намаздан кийинки окулучу истихфарлар бар. Ошолорду жаттап, жазып, бөлмөңүзгө илип коюп, ар дайым кайталап жүрсөңүз дагы болот. Дагы сурооңуздар барбы? Амин. Аллахым баарыбыздан разы болсун. Эгерде сурооңуздар жок болсо, сабагыбыз буюрса түшүнүктүү өттү деген үмүттөмүн эжекелерим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сабакты жыйынтыктайбыз.